Бишкекте Хизбут-Тахрир экстремисттик уюмунун амири кармалды. Бул тууралуу 6 ноябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, диний экстремисттик жана террордук уюмдардын мыйзамсыз аракеттерине каршы күрөшүү иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарында кармалган адам коңшу мамлекеттердин биринин жараны экендиги аныкталды. Ал Кыргызстандын аймагында диний экстремисттик уюмдардын жашыруун ячейкаларынын иш-аракеттерин жетектеп жүргөн. Коңшу мамлекеттердин биринде Хизбут-Тахрир уюмуна катышкандыгы үчүн эл аралык издөөдө жүргөн. Жасалма паспорт колдонуп Кыргызстандын аймагында активдүү экстремисттик аракеттерин жасаган деп билдирди УКМК. Кылмышка шектүү жаранга карата Кыргызстандын мыйзамдары боюнча кылмыш иши козголуп, ал Бишкек шаарынын номер 1 тергөө абагына камалды. Кыргызстандын аймагында 21 экстремисттик жана террордук топтун ишине жана алардын идеяларын жайылтууга тыюу салынган. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер жана Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакун Усубалиевдин ысымы Күрпсай КЭСине ыйгарылды. Бул тууралуу Улуттук энерго холдингдин жетекчиси Айтмамат Назаров 6 ноябрда билдирди. Фейсбуктагы жеке баракчасына ал Турдакун Усубалиев өлкөнүн экономикалык негизин түзүүгө жана бекемдөөгө көбүрөөк көңүл бурган, ондогон ири ишканаларды жүргүзгөн. Күрпсай КЭСине Турдакун Усубалиевдин ысымынын берилиши анын элине болгон көп жылдык кызматы үчүн, ошондой эле өлкөнүн өнүгүүсүнүн жыргалчылыгына, анын эмгеги үчүн энергетиктердин көрсөткөн урмат сый экендигин баса белгилеп кетмекчимин деп жазды. Бүгүн 6 ноябрда Усубалиевдин 100 жылдык мааракесине байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында иш-чара өтүүдө. Турдакун Усубалиев 1919 жылдын 6 ноябрында Кочкордо туулган. Совет доорунда 25 жылга жакын коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. Кыргыз Республикасынын баатыры наамын, Акшумкар өзгөчө белгисин, Манас, Ленин, Эмгек Кызыл Туу жана башка ордендерин алган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Бул тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүктөн Азаттыкка билдиришти. 5 ноябрда Москванын Черемушкин райондук соту Борбор Азиялык 30 жаштагы талант аттуу жаранды камоого санкция бергенин Интерфакс жазган. Настоящее время телеканалы тергөө комитетинин өкүлү Юлия Ивановага таянып, ал кыргызстандык экенин, Москвага сентябрда баргандыгын кабарлады. Шек сыналган адам 2020 жылдын 1 январына чейин камакка алынган.